эмне болду? Бүгүнкү таңда Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын кызматкерлери кара түтүн аралашыш кайгы менен тосуп алды. Анткени түнкү саат 1 чамасында окуу жайдан алоолонгон от чыгып, өрт өчүрүү кызматы чакырылган. Өрт кырсыгы дал ушул мен турган Ниязалы атындагы музыкалык училищанын концерттик залында чыккан. Бул жерде столдар, фортепиано жана ошондой эле эң кымбат баалуу 2 рояль күйүп кеткен. Азыркы учурда бул жер өтө кооптуу болуп, шыптан жыгаш түшүп кетүү коркунучу бар. Өрт концерттик залдын ичин толугу менен каптаган. Эшиктер күйүп, башка бөлмөлөргө жалынды өткөрбөй өрт өчүрүүчүлөр жеринде суу менен токтотуп калган. Ал эми студенттер болсо биринчи парага келип, өрттүн чыккандыгын көрүп, окутуучусу жок болсо да өздөрүнүн бөлмөсүндө сабакка даярданып жатышты. Бул арада эшикте адамдар топтолуп, окутуучулар келе баштады. Ужас, рояль эмне болду? Окуу жайдагы өрт Тамара Казакбаеваны өзгөчө кайгыга салды. Ал өрттө табылгыс музыкалык аспаптарды жоготту. Өзү 48 жылдан бери эмгектенип, студенттерге вокалдан сабак берген. Мен азыр остановкадан түшүп келатсам эле мына терезелер неме болуп калыптыр. Эмне болду десем мына кыздар педагогдор сгорела дейт. Ой, эмне болду сгорела? Канчада? Түн үчүндөбү же эмне? Ой, рояльды карачы. Токон Султан чыккандай биречетчи эле ушу рояльдарды. Ой, эмне болот эми? Маалыматтарга караганда окуу жайдын имараты 20-кылымдын орто ченинде салынган. Музыкалык окуу жай болгондугуна 55 жыл болгон. Буга чейин эскилиги жетип, бөлмөлөрүндөн жарака кетип, жаан жаса тамчы таам турган окуу жайда 200 ашык студент билим алса, 70ке чукул окутуучу бар. Өрт көбөйүп кеткенде бул жерде АЗС бар болчу. Бул эң чоң бизге коркунуч жарата турган АЗС жарылып кеткенде бул жерден эч нерсе калмак эмес. O дагы чоң бизди Кудай сактады. Ошон үчүн биз азыр ушу сиздердин телевидениеден пайдаланып, жаныбыздагы АЗСти алып салуусун сунуштайт элек. Мына ушундай өрт бул тилсиз жоо деп айтылат эмеспи? Даанагүл 3-курстун студенти. Ал окуу жайдын концерттик бөлмөсүнө акыркы кирген студент. Окуусун бүтүү алдында турган чыгармачыл инсан залда концерт берүүнү пландаган. Бирок акыркы жолу концерттик залга киргенимде абдан менин көз карашым да башкача болгонда, эмнегедир жүрөгүм сезгенби? Бир караганда портреттер өзүнчө мени мындай муңдуу карагансып, ушундай бир сезимдер болгонда, негедир өзүм деле түшүнбөй калгам. Өрттөн кийин окуу жайдын ички бөлүмдөрү ыш болуп, түтүндүн жыты кетпей турду. Бирок окутуучулар сабак өтүрлөрүн айтты. Окуу жайда жалпысынан 35 бөлмө бар. Бул жердин жетекчилиги окуулар үзгүлтүккө учурабады дегени менен бөлмөлөр мындай ыш болуп, сабак өтүлгөнгө таптакыр мүмкүн эмес. Өрт кырсыгы эмнеден улам чыккандыгы тактала элек. Бөлмөлөрдүн ичинде электр мештери жок болгон. Алдын ала божомолдор боюнча өрт электр чубалгыларынан келген. Учурда окуу жай канча зыян учурагандыгы да аныктала элек. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Мыналарды 3 миллионго таба албайт. Жүрөсү. Булар нелер өзү? Булар нелер? Рояль. Рояль? Рояль деген эме инструментти? Инструмент рояль. Ну, Германия жасайт, Италия жасайт. Багына Россия жасабайт мындай. Казакстанда жок нерсе. 3 миллионго таба албайт деңиз. Албайт. Наркынча. Албайт бир. Албайт. Бажет. Суга ичип жатсың. Ну, наркы, ну нелер? Ол жолду эми канча чыл кетти деп ойлойсуз көзөкө? Монча иштеп айтып чыгайын да себеби Канча инструмент кетет, бул комуздар бар. Ашык стулдар. Булар рояльдар бажет, булар бар бажет кис нерселер эми айта албайм. Монча рояль. Азыр эгерде Кыргызстанда бар болуп жатса, 1,5-2 миллион тапсам, Ошондой эле эко, ушундан эко. Осторожно, чтобы крыша не отвалилась. Ужас, рояль эмне болду? Ой.
Айтып берсеңиз же биринчи келгенде кандай кабыл алдыңыз? Мен азыр остановкадан түшүп келатсам эле мына терезелер неме болуп калыптыр. Эмне болду десем мына кыздар педагогдор сгорело дейт. Ой, эмне болду? Эмне болуп сгорело? Канчада? Түн үчүндөбү же эмне? Ой, рояльды карачы. Токон Султан кандай билечетчи эле ушу рояльдарды. Ой, эмне болот эми? Şu muzikalık asfaltlar трансляциясы var. Кандай асфальттар эле канча жылдык? Бул училище болгондон бери ушу рояльдар жок да азыр эч жерде жок бул рояльдар. Немецкий сон рояльдар болчу. Азыр жок да эч жерде эмне болуп кетти? Страшно, страшно. Ой. Сиздин ат фамилияңыз Жаман. ушул жакта окутуу. Мен 48 жыл болду иштегениме училищага. Уже училищада 55 жыл болуп калды. Мен ушул жерде өмүрүм ушул жерде өткөн, ушул училищеде өткөн. Микрофон. Аттан несин сурап Не о? Табыш керек. Ким кылды ушуну? Ким кылды? Может, атайын кылдыбы? Анан эмнеден болуп кетти пожар? Эмнеден болуп кетти? Ну, эмне жок деп атасыңар. Муну кто-то подстроил. Акмактар десе. Эже, аты жөнүңүз, фамилияңызды айтып коюңуз. Казакбаева Тамара. Бул жерде 48 жылдан бери. 48 жылдан бери иштейм ушул жерде. Кайсы Ушу эмнеден? училищеда тетиги Tamam. стадиондо вокалдан берем. Стадиондун жанындагы музыкальный школа бар эле го мурун. Ошол училище болчу. Андан кийин ушул жакты берген бизге. Ушул жерде кайсы жыл экен да билбейм, иш кылып ошол жерде болчу училище биринчи. Анан бияка көчүп келгенбиз. Ушул рояльда да ошол жакта турчу. Ай, жалко. Эмне болот эми, эмне болот? Ужас, кошмар. Yaşa çıksayım bağlatayım Gelikim ay Kazakkan surday Ağatkan nurday Ertede geçirelim Gelikim ay Zamzamdan nurday Sağından Азыр эмне себеп болгонун биз билбей атабыз. Себеби бул жерде эч кандай баягы ток печка же башка баягындай бир нерселерди сайып койгон эмеспиз да. Бул жер просто эле зал. Анан концерт болгондо гана киребиз. А башка убакта бул жерде эч ким кирбейт, баягындай турчу да. Анан кечинде ошо өрт чыкты деп звонт эткенде кечинде түндө келдик. Пожарный келсек өчүрүп аткан экен. Ошон менен саат 4кө чейин ушул жерде жүрдүк. Анан өрттүн чыгуу себептери азыр биз пока ошо светтен баягы токтун зымдарынан болушу мүмкүн деп эле болжолдоп атабыз. Анан бул өзү зданиянын эскилиги жетип, биз жогорку жактарга жаңы здания куруп бергиле деп канча жолу кайрылуулар жасап, биздин проектибиз дагы сызылып калган. Бирок мына АЗСтин кечинде ушул өрт жакшы тез эле өчүрүлүп калды. Бул баягы өрт көбөйүп кеткенде бул жерде АЗС бар болчу. Бул эң чоң бизге коркунуч жарата турган АЗС жарылып кеткенде бул жерден эч нерсе калмак эмес. O дагы чоң бизди Кудай сактады. Ошон үчүн биз азыр ушу сиздердин телевидениеден пайдаланып, жаныбыздагы АЗСти алып салуусун сунуштайт элек. Мына ушундай өрт бул тилсиз жоо деп айтылат эмеспи? Кайсы жактан качан пайда болоорун баягы
билбейсиң. Анан көптөн бери кайрылуу кече эле мен ошол 50 метр аралык нар жака жылып салгыла деп проектиңерди кайра өзгөрткүлө деп кат келгенден кече эле катты биз 50 метр жылбайбыз, биздин өзүбүздүн жерибиз. Бул АЗС кийин түшкөн, АЗС нары 50 метр жылыш, өздөрү жылыш керек деп кат жөнөткөнбүз. Ушул зданиянын башталышына ушул АЗСтин эле баягы тескери жагы тийип атат да. Болбосо биздин зданиябыз эмдигиче жаңы здание башталып туруп калмак да мына жерге кыйлачы. Бул канчанчы жылы башталган, канчанчы жылы түшкөн бул здание? Бул зданияны канчанчы жылы түшкөнүн эч ким билбейт. Бул жер мурун аткана болгон экен, андан кийин госпиталь болгон экен, андан кийин гостиница болгон экен. 63-жылы гана бизге берилип атат. Бул ошол 20-кылымдан кийинки салынган здание да, эски здание. 63-жылдан бери сиздер 63-жылдан бери бизге берилген 55 жыл болсо, нар жагы канча жыл гостиница болду, канча жыл госпиталь болду, канча жыл аткана болгон экен биринчи бул жер. Ооба, кысача анан кийин бул жерде канча окутуучу, канча студент билим алып атат? Бизде 200дөн ашык студент билим алат, 70ден ашык мугалим билим берет бул Кайсы жерде. багыттар боюнча? Бардык багыттар боюнча фортепиано, кыргыз эл аспаптар бөлүмү, орус эл аспаптар бөлүмү, ырдоо бөлүмү, теория бөлүмү, хор боюнча ошол бизде 8 бөлүм боюнча иштейт да, 8 аспап боюнча салып. Ооба, анан кийин ал жерде канча инструмент, кандай нелер күйүп кетти? Канча чыгымга учурады? Азыр эми чыгымын биз эсептей албайбыз, бирок бизде эң баалуу бул жерде роялыбыз эң баалуу эле. Биз ушул жерде концерттерди өткөрчүбүз, ушул жерде келген меймандарды тосчубуз. Болгон биздин көзгө тутар залыбыз ушул эле. Эми залыбыздан неметип калдык. Эми тез арада билбейм кандай болот. Биздин роялдарды восстановить этиш керек. Ошол залыбыз, башка залыбыз жок, кичинекей болсо дагы биздин канчалаган композиторлор, канчалаган чыган музыканттарды тарбиялаган ыйык залыбыз болчу да.